Арган аспабын өзгөчө арбап алган үнү менен аны музыкалык аспаптардын падышасы деп атап келишет. Анын үнү кубаттуулукту, көп кырдуулукту жана угармандын сезимине түздөн түз физикалык таасир берүүчү күчкө ээ. Бул аспап аткарылып жатканда аалам чексиз мейкиндик менен ажырагыс болуп керемет сезим жаратат. Андыктан адамдар ал сыйкырдуу үн аркылуу жараткандан Кудай менен байланыш түзүү аракети бекеринен болбосо керек. Айрыкча аспап чиркөөлөрдө ойнолгондо анын керемет жаңырыгында тереңдик, улуулук сезилип турат. Каарманыбыз Мирлан Касмалиев музыкалык жолун ал кездеги Фрунзе шаарындагы Республикалык Мукаш Абдыраев атындагы Атайын орто мектебинде фортепиано классында окуп, кийин Орусиядагы Татарстан Республикасындагы Жиганов атындагы Казан мамлекеттик консерваториясында арган аспабы боюнча билимин улап, учурда Германияда концерттик органист, пианист катары жеке концерттерин берүү менен катар Европанын ар кайсы өлкөлөрүндө белгилүү ансамбльдер менен биргелешкен концерттерди тартуулап келет. Андан сырткары туруктуу Берлин Вильмерсдорф ачык переходунун жана Берлин Шарлоттенбургдагы чиркөөсүнүн органисти болуп иштеп келет. Мекендешибиздин өз ата мекенине келип калгандыгынан пайдаланып, анын бул багытта чыгармачылык өмүр жолу менен жакындан таанышуу максатында сөзгө тарттык. 1980 жылы 7 жашыман ошо Абдыраев Атайын музыкалык школа интернатына тапшырып, ал эми бул мектеби деген бул Кыргызстан боюнча бир эле мектеп да. Ошо Атайын музыка жагынан жатаканысы менен. Тестер каарманыбыз бул абройлуу музыкалык мектепке көптөгөн музыкага ашыктуу өспүрүмдөрдүн катарында келип кошулуп, бөлүнгөндө фортепиано классы боюнча алгач Белла Зубок, кийин Фаина Хармац, Михаил Буштин сыяктуу белгилүү педагогдордон сабак алат. Бул мектепке аябай чоң рахмат айтам. Бул чынында башынан эле айткандай, музыка жагынан эмес, жашоо жагынан да үйрөттүрдү бизгечи. Ал 1991 жылы аталган окуу жайды ийгиликтүү аяктаган соң, Кыргыз улуттук консерваториясынын фортепиано адисти боюнча тапшырып, профессор Зайтуна Нарымбаеванын классында сабак ала баштайт. Кыскасы 1994 жылы мен кышкы каникулда өзүмчө эле сумкамды алып Россия жакка кеткен элем. Ошо жака барып Петербургда 2 ай турдум, Москвада. Андан кийин уктум ошо Казанда деген Жиганов атындагы консерваторияда. Ошо убакта аябай чоң органный кафедрасы бар экен да. Ошентип Мирлан 1994 жылы өзүн сынап көрүү максатында колуна баштыгын алып Орусияга жөнөйт. Ал жактан Татарстан Республикасынын Жиганов атындагы Казан мамлекеттик консерваториясында алгач фортепиано классы боюнча окуусун улантып, профессорлор Сергей Работкин жана Эльза Ахметованын класстарында билим алган. Ошол эле мезгилде арган классы боюнча да окуп, профессор Рубин Кабирович Абдуллиндин жетекчилигинде таалим ала баштайт. Ал деген ошо убакта ректор консерваториянын и органный педагог
профессор болуп турганда. Конечно, ошондо туш келип калып, ошол жака бара калып ойноп, өзү дагы жакшы мага Кудайдын тийген экен да, ошо мен ойноткон убакытта келип калып угуп калды да. Мен фортепиано ойнотам. Мен Моцарт, Бетховен, по-моему, ойнодум, Бах ойнодум да сразу айтты. Всё. Как тебя зовут? Мирлан Космолец, Киргизия. Все, сен каласың. Запишите его сразу в органную кафедру, пожалуйста. И фортепиано тоже, да. Выдаем стипендию. Выдаем стипендию, сен каласың. А мне сказал, Рубин Кабирович, спасибо большое. Я, в принципе, я хотел не оставаться, я хотел просто посмотреть. У меня даже вещей-то нету. Я просто приехал на 3-4 дня, поехал обратно. Чок. Все. Мы пишем стипендию, он сразу стипендию выписал. Жатакана, студенческий, комната аласың. Все. Вот так я там остался. И под его руководством, конечно, познакомился с органом. И это айба жакшы болду магачы. Органда дегенде пианист болуп жүргөндө айтып коеюн. Пианист болуп жүргөндө органда деген катуу, кыйкырат, аябай түрүлгөн, беттери түрүлгөн, аябай строгий балдар депчи. Жок, аны түшүнгөндөн кийин бул өзүнүн эмеси дүйнөсү ачылат экен да. Башка чынында эле мындай түшүнүгү башка болуп калат экенбиз. Ошондо дагы мага бирок жакшы болду. Мен дагы бир убакта ушу пианино отум, ошол эле убакта органды үйрөнүп аттым да. Конечно, бул отуруп кыйналыш керек. Биринчи сол кол менен, оң кол менен өсүң бутуң менен, анан кийин оң кол менен бутуң менен, анан дагы өздөрү бар да, мынтип көтөрүш керек, жакын туруш керек, колуңа карашат. Ал өзүнчө эле баягы кыргызча айтканда биринчи класска барганда отуруп кандай кыласың, эмне кыласың, кандай жазам ушундайлар да. Булардын өзүнүн дагы комбинациялары бар. Мен дагы Кудай буурса көрсөтөбүз да. Аябай пианиссимо, аябай шепот менен сүйлөгөн сөздөрдү анан аябай чоң. Ушу возможность жанагы диапазону органдык укмуш да. Эч кандай аспап мындай жок. Ал өз чеберчилигин өстүрүү максатында окуп жүргөн мезгилде эле бир нече эл аралык конкурстарга катыша баштайт. Айтсак, 1996-жылы Кисловодск шаарында өткөн 3-чү эл аралык органчылар конкурсунда Германиянын Берлин шаарындагы жогорку искусство мектебине караштуу Альфред Ситтор фондунун атайын сыйлыгына ээ болгон. Албетте, бул ийгиликтердин артында көптөгөн маңдай тер төккөн эмгек турду. Органдык аспабынын артында көп студенттер жүрүп туруп, бизде дагы жакшы конкуренция болот да. Биз өзүбүздү көтөрүп, жакшы өнүгүп аттык. Каарманыбыз орган аспабынын сыйкыр дүйнөсүнө сүңгүп кирип, андан ары билимин улоо максатында бул аспаптын мекени болгон Германиянын Берлин шаарында 1998-жылдан 2004-жылга чейин жогорку искусство мектебинде алгач профессор Рудольф Хайнемандын, андан соң профессор Лео ван Доселар жана доцент Эрвин Вирзин тарабынан окуп, чеберчилигин жогорулатат. Бийик чеберчиликке жетүү үчүн жол издеп, ал белгилүү устаттардан да сабак алуу муктаждыгын түшүнүп, Wolfgang Scherer, Ludger Lomman, Paolo Кирвеларо, Петер Пилановский, Гиво, Мари Клер Ален сыяктуу устаттардын мастер-класстарына катышкан. Ошондой эле Швейцариянын Магадина шаарындагы жана Берлиндеги Феликс Мендельсон Бартольди атындагы конкурстардын катышуусу болгон. Жылдан тарта ал Берлин Фельмерсдорф ачык переходунун жана Берлин Шарлоттенбург районундагы Ной Вестенд чиркөөсүнүн органисти болуп иштеп келет. Мен 26 жыл бир Ной Вестенд деген церковто иштедим. Андан тышкары бир эле райондо, мындай кыргызча айтканда, бир эле райондо 2-3 кварталдын жанында эле бир чиркөө турат. Анын жанында дагы бир чиркөө. Алардын баарында органдар бар. Боргондо деген мындай эмес, мындан да чоң.
Мен ушундай жерде алыш үчүн менде немистерден, органисттерден башым чоңураак болуп туруш керек да, квалитет жагынанчы. Ошондо мага беришет. Королевский церковьте турат афиша, чоң афиша. Мирлан Касымалиев кыргыз деп турат. Кантип кыргыз болуп барып, ошо немистин органы өткөрүп атасың деп, бул соз, бул сулордагы силердин коллегаңар Германия Берлинде суруп атты да. Анан Кудайдын берген ошо экен да, ким билет. Жана аспаптардын ханы да бул чоң, королева всех инструментов, бул чоң аябай. Анткени биякта деген труба бар, бул өзүнчө дирижерсунда, оркестрдин баары астында. Өзүң көтөрөсүң, өзүң карайсың, и биякта 150 киши эмес, жаңы сил 1 киши. Что-то святое, что-то Кудайга жакыныраак отключиться, өзүңчө эле отуруп, ушундай мындай өзүңдү медитация өчүрүп коюп, и других космосов да появляться. Ушуга аябай жардам берет. Кайсы кылымына караганда органдар бар да. Тетиги 8-9 кылымбы, 15-16 кылымбы, же 19-20 кылымбы, же азыр современный деп коютушпайбы? Айырмасы чоң. Алардын дагы алар козулган, мына биздики ушундай кылып богу залга коюп коюлду. Атайын жасаган бети да, биз көрүп аткан. Ичин көрүп атпайсызбы? А церковьте деген тим эле чокусунун башына коюп койгон органдар бар да. Монтип тетияка, монтип карасаң үстүнө жүрөт да. Органда бар, трубалар мындай эмес, трубалар мындай. Жана Испаниядан келген трампет эме трубалар да. Орган аспабы Борборустагы Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда 1982-жылы Ригер Клосс фирмасы тарабынан орнотулуп, Кыргыз Республикасынын эмгек сіңирген артисти Динара Салиева аткаруучу болуп иштеп келген эле. Тилекке каршы союздун урашы менен көптөгөн музыканттар, анын ичинде Динара Салиева да четке кеткен соң, бул аспап көп жылдар ойнолбой, бара-бара көптөгөн эргистирлери иштен чыгып, акыркы эле жылдары мамлекет тарабынан атайын каражат бөлдүрүлүп, бул багытта адистерди Москвадан чакыртып, оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн соң, дүйнөлүк классикалык музыканын бир багыты болгон орган музыкасынын өрүш алышына дагы бир мүмкүнчүлүк пайда болду. Бүгүн ушул филармониянын атайын биз жаңы оңдолгон, былтыр атайын 9 миллион сом өкмөт бөлүп берип, көп жылдан бери эскирип калган, иштебей да калган, уже бул концерттик абалга чыгып калган органды биз атайын оңдоттук. Эми ал дагы өтө кымбат, атайын чет өлкөдөн келип специалисттер бир канча ай ушунун баардыгын тазалап оңдоп беришти. Эми албетте бул азыркы учурда биз дагы мына Мирлан Касымалиев биздин өзүбүздүн мекендешибиз, өзүбүздөн чыккан. Ушул 90-жылдардын аягында чет өлкө Европага барып, эми азыр мына 30 жылдын ичинде Берлиндин эң мыкты органисттерден. Эми ойлоп көрсөңүздөр, кыргыздын жигити ошол орган музыкасы чыккан мекенинде, ошол борборлорунда ойноп концерттерди берүүдө, бул албетте биз сыймыктанабыз. Анан бизде эми билесиздер, бир канча ушундай мекендештерибиз бар, дүйнө жүзүндө аткаруучулар, ийгиликтүү аткаруучулар, профессордук наамга жеткен аткаруучуларыбыз бар. Булар менен биз дайыма азыр кызматташуудабыз. Ушулардын жардамы менен, кеңеши менен кандай дагы биз өркүндөтүшүбүз керек. Мына биз бүгүн кеңешип биз айттык,
сөзсүз түрдө эмки күздөн эмес, балким кышкы жанагы экинчи семестрден баштап биз атайын бир класс ачалык, дагы органдарды алалык, дагы бизде сонун биздин мамлекет башчынын тапшырмасы менен бизде чоң бир концерттик камералык бир зал түшкөн турат. Кудай буюрса айткандай эле ушу биздин Кыргызстанда да ушундай кыргыздын ырларын же жана комуздун чыккан белгилүү орган которуп ойноп койсо болот. Аны дагы оюмда да бар. Аны дагы өзүм дагы мындай органист болуп, ошондон бирден бирге отуруп, кичине оңдотуп, жакшылатып, аны ушул орган менен иштеп чыксам. Башында деген эшиктен ала коюп, жаза коюп, аны дагы башкача кылып койсо болот да, көтөрүп. Чынын эле айтканда кыргыздар биз катуу эле экенбиз. Биз оюбуз бар болсо, ниетибиз ачык болсо, кылат экенбиз да аны чынында эле. Эми Европаны мен караганда кыргыздын күүлөрүн, ырларын деле көп деле таанышып турбайт, бирок баягы келип атышпайбы, келип ойноп берип атышат. Чоң рахмат Гүлнөр Токтошевага. Ушу бизге көпүрө болуп жүрөт. Мындай чет өлкөдө жүргөн музыканттар, ушу профессионально иштеп жүргөн музыканттардын арасыбызга бизге келгенде ушул жака бизди караштырып, бизди ушундай тааныштырып, бизге чоң кылып көпүрө коюп, ушу Абдраев мектебинин артынан биз да ушу Абдраевдин окуучуларыбыз да чоң рахмат. Үйлөнгөнбүз, ал дагы скрипачка, Дрезден шаарында бүтүп келген скрипачка, ал дагы бир 4 концертти чогуу ойноп, хор, орган, оркестр большой, алар ошакта ойноп эле, ошактан тааныш. 1 жыл мурун 2024-3 январда менин келиним каза болуп кетти, туруп эле инсульт болуп башында. Ошо бизге катуу тийди да, катуу тийип, анткени деген ошон үчүн да мен дагы жанагы церковдор, чиркөөлөрдү алмаштырдым да. Анткени ал 26 жыл ошо бир жерде турганымда ал көп концерт көргөнбүз. Ал менен да 23-22 жылы ошентип ойлоп аткан болчу. Ошол жака келип Абдраевка же консерватория же берге бир концерт ойноп элге жардам бергенде айткан ниетибиз ачык болчу да. Баяктан 2 кызым бар. Азыр дагы чогуу келишти мына. 25 жашта, 17 жашта 2 кызым. Экөө тең пианино ойношот. Чоң кызым болсо ошо театр менен жагында менеджер болуп окуп атат Штутгартта. Кийин көчү театр жагына. Кызым болсо азыр өзү ойлоп атат. Болбосо деген эми карында бар да. Mana ошентип алыскы Германия жергесинде жашап жаткан чебер музыкант Мирлан Касмалиевдин чыгармачылыгы жөнүндө азын-оолак сөз кылып жатып, ал аркылуу орган аспабынын сыйкыр күчү, мукам үнү менен тааныштык. Каарманыбыз өз чеберчилиги аркылуу адамдардын сезимине тереңдик, улуулук, түбөлүктүү ой жууртуулөрдү тартуулап келет. Анда жердешибизге ар тарап жаранмандык ийгиликтерди каалап кетели.